Кара Суу районунун тургуну Нурмат Акбаров Волга үлгүсүндөгү унаа сүйүүчүлөрдүн катарын толуктайт. Анын 1967-жылы чыгарылган унаасы бар. Бул автоунаа сүйүүчүлөр 9 май жеңиш күнүнө камынып жатышат. Улуу жеңиш майрамын утурлай Волгалар менен Кара Суудан Ош шаарына карай парад уюштурууну пландап жатышат. Акбаровдун айтымында мында райондун ар кайсы айылдарынан 1950-жылдан баштап 60-62 жылдарга чейинки аралыкта Орусиядан чыгарылган Волга үлгүсүндөгү унаалар чогултулган. Алар мындай өзгөчөлүктөрдү өздөрү ойлоп, элге жагымдуу маанай тартууласак дешет. Волга мингенде чогулуп атабыз, эми ушундай машиналарды топтоп атабыз. Биргеде кылып. Эми 9 майга бир победабыз чыгат. Чайка бар, чайка чыгат. Кара Суудан Ошко карап бир парад уюштурабыз. Кара Суу районунан деп жазып, шаарга карап парад уюштуруп 9 майга. Кара Суу районунан деп чыгарабыз мына шу. Азыр мына бардыгы Кара Суу районунун машиналары. СССР убагында популярдуу болгон бул унаалардын баасы айтылбайт. Ири суммадагы каражатка келсе дагы сатылбастыгын билдиришет. Анткени мындай унааларды сактап, алардын жок тетиктерин кураштыруу да оңой иш эмес. Кыргызстанда жок тетиктерин буйрутма аркылуу алдырышат. Башка жактан бул үлгүдөгү унааны сатып келип, аны жасалгалагандар да бар. Айтымдарында баалалыкты эстеткен Волга үлгүсүндөгү унаалар азыркыга чейин адамдардын көңүл чордонунда. Жаңы чыгып жаткан унаалардан айырмачылыгы унаанын бекем жана ыңгайлуу болушунда дешет. Айырмачылыктыгы эң биринчиси көңүлүң рахаттанат. Айдап жүргөнүңдө. Мингендей болосуң. Lexus 470 миң жүрсөң, бирөө сени карабайт. Муну айдап жүрсөң кол булгайт, тааныштарың сигнал чалат ушундай. Бул сырттан, эми ичиңен өзүң бир кандайдыр бир рахат аласың. Оны тил менен түшүндүрүш кыйыныраак болсо керек. Рахаттанасың. Бала кезиңе кайткандай болосуңбу, бирдемке болот, ушундай нерсе сезим болот. Унаа сүйүүчүлөрдүн айтымында 2010-жылы да жеңиш күнүндө эски унаа сүйүүчүлөр парадка чыгышкан. Кара Суу районунда мындай унаанын 20 чакты түрү бар. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.